Күйөөм акыркы учурларда өзгөрүп, мага жаман мамиле кыла баштады. Сени таштап кетсем, балдарың менен ачка каласың. Сени карай турган эч кимиң жок деген сөздөрдү көп айтчу болду. Сүйлөсөм эле сен сүйлөбө деп басынтат. Аялдын укугу үй бүлөдө кандай? Үй бүлөдө жубайларга бирдей укуктар, бирдей милдеттер берилген. Гендердик басмырлоого демек жол берилбейт. Эми бул кыйын маселе албетте. Үй ичиндеги болгон өз ара болгон бири-бириңердин мамилеңер. Мыйзам боюнча баягы жогоруда айткандар гендердик басмырлоого жол берилбейт. Ал эми сизди басмырлоого, сиздин укугуңузду бузганга, сиздин жубайыңыздын эле эмес, деги эле эч кимдин укугу жок. Ал эми бага албай каласың деген боюнча, ал бул баланы багуу сиздин эле жалгыз милдетиңиз болуп саналбайт. Ошол эле учурда сиздин мындай бири-бириңер менен чогуу жашабай калган учурда дагы ата балдарын багууга милдеттүү. Демек, бардык чыгымдардын жарымын мындай каржылаганга милдеттүү болот. Ал эми кандайдыр бир аракеттерди жасаган болсо, сиз соттук коргонуу укугуңуз бар. Мен дайым айтып келем, ар бир укугум бузулду деп эсептеген жаран бул соттук коргонууга укуктуу. Ал эми жолдошуңуздун ошол кандай бир аракетине жараша, эгерде сиздин денеңизге залал келтире турган болсо, кылмыш жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн. Бул мындай да, адамды кыйноо эки жол менен болушу мүмкүн. Бири жолу демек бул күч колдонуу менен, демек денесине залал келтирүү менен. Ал эми экинчи жолу бул кыйноо, бул баягы ошол сиз айтып жаткан психикалык, анын психикасына басмырлоо, аны ага жаман мамиле кылуу, орой мамиле жасоо, аны мындай бир аракеттерди жасоодон тыюу, анын эркиндигинен чектөө, булардын бардыгы дагы мындай кыйноого кирет. Ошондуктан бул боюнча сиз укук коргоо органдарына кайрылсаңыз, алар юридикалык баа берет. Жубайлар мыйзамга ылайык бири-бирин материалдык жактан, моралдык жактан колдоого милдеттүү. Кыргыз Республикасынын үй бүлө кодекси 32-берене жубайлардын үй бүлөдөгү теңдиги. Биринчи, жубайлардын ар бири иштин, кесиптин түрүн, бара турган жана жашай турган жерин эркин тандай алат. Экинчи, энелик, аталык, балдарга билим, тарбия берүү жана үй бүлөнүн башка маселелери жубайлардын теңдигинин принцибине таянып, жубайлар тарабынан чогуу чечилет. Үчүнчү, жубайлар үй бүлөдөгү мамилелерин өз ара сыйлашуу менен жардамдашуунун негизинде түзүүгө, үй бүлөнүн бейпилдигине жана чыңдалышына көмөктөшүү, өздөрүнүн балдарын бакубаттыгына жана өсүп жетилишине кам көрүү негизинде курууга милдеттүү. Төртүнчү, жубайларга үйдөгү эмгекке карата бирдей милдет жүктөлөт. Бешинчи, жубайлардын бири-бирине карата гендерлик басмырлоо жасашына жол берилбейт.